Biz üçün, erkekler üçün ayallarga solidarность болчу. Жок дегенде аялдар чыгарып койсун деген үмүтүбүз бар болчу. Бирок кечээкү соттук отурумдардын баарын көрдүк. Биз толугу менен ынандык. Эч кандай адилеттүүлүк жок азыркы соттордо. Адилеттүүлүктүн аадайында тамгасы жок. Ошон үчүн мен Садыр Жапаров менен Ташиевке кайрылып өтмөкчүмүн. Силер эркек болсоңор, аялдарды чыгарып койгула. Энелерди сыйлабаган силер эмнесиңер? Энелерден төрөлбөй силер каяктан төрөлдүңөр? Энелерге эмне үчүн мынча кордук көргөзөсүңөр силер? Жок дегенде аялдарды чыгарып койгула. Болбосо. Ташиев экөөңөр юбка кийип алгыла. Юбка кийип чогуу басып жүргүлө. Эркек болсоңор аялдарды дагы бир жолу кайталап кетем. Чыгарып койгула. Ар бири эне кыйналып атат ушул жерде. Базалбай калды аялдар. Аябай. Кысым келтирген бир шарттарга камашып атат. Бир камерадан экинчи камераларга алып барып атат. Террористтер, экстремисттер жаткан эң катуу кармалган бир блокко алып барышты. Күнгөй бет жагы кишине болсо да жылуу, тескей бет жагы таптакыр суук. Акмактар. Капкараңгы. Бир да условия жок. Кыйналып атат эркектердин баардыгы. Ошон үчүн мен айтып кетмекчимин. Бул сотторго мен эч качан ишенбейм. Азыр ишенбешсиздик көргөзүп атам мен соттордун баарын. Мен дагы бир жолу кайталып кетейин. Сот системасы бул система эмес азыр. Бул Садыр Жапаровдун жалдап алган сулуу кыздары булардын баардыгы. Мен буларга такыр ишенбейм. Туттура.